Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун жалпы жамааты. Бүгүн акыркы күн, эртең Кыргызстанга кайтабыз. Ушул ыйык жайда баарыңыздардан өзгөчө сураныч бар. Албетте, Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, урматтуу жамаат, ушул ыйык жайларга үй бүлөм менен келейин. Аллах Тааланын мээримине, ырайымына бөлөнөйүн. Аллах Таалам үй бүлөмдү дин менетине кабыл кылсын. Өткөн жакындарымды Аллах Таалам өзүнүн рахматына алсын. Өзүмдү, үй бүлөмдү, өткөн жакындарымды, келечек урпак, келечек зурияттарымды Аллах Таалам улуу Фирдавс бейиштиктерден кылсын, бейиш сыйлыктарын алуучулардан кылсын деген максатта ушул акыркы Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун мына 17, 18, 19, 20 үйлөрүбүздү ушул кышка чейин берип коелу деп каттык аракет кылып атабыз. Кыямат күнү пайгамбарыбыз сыймыктанган, Аллах Таалам өзү сыймыктанган, Аллах Таалам периштелерге мактаган инсандардан кылган болсун. Туугандар, акыйкаттан мына кыш келатат, ушул муктаж болгон үй бүлөлөр ушу үйлүү болуп калсам экен деп ушундай бир аруу тилек ой максаттары менен ушундай бир Аллах Таалам алакан жайып дуа кылып атат иншалла. Ошолордун муктаждыгын бүтүрө турган болсок, ошолордун сүйүнүчүнө себепчи боло турган болсок, Аллах Таалам сизи биздин үй бүлөбүзгө сүйүнүч берет, кубаныч берет. Ал сүйүнүч, ал кубаныч түбөлүктүү болот, чексиз болот. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул ыйык Кабанын алдында барыңыздардан суранат элем, ушул кышка чейин ушул үйүбүздү 20га жеткизип койсок, Кудай буйрса 17, 18, 19, 20 4 үйүбүз калды жамаат. Бардыгыбыз аракет кыла турган болсок, иншалла ушул муктаж үй бүлөлөрүбүздүн дагы заманбап үйлүү болушуна себепчи болобуз иншалла. Аллах Таалам ушул кылган жакшы амалдарыбызды кабыл кылсын, мындан кийин дагы жакшы амалдарыбызга себепчи кылсын. Өмүрүбүздүн акырына чейин ушундай бир жакшылык иштерди кылып, Аллах Тааланын ыраазылыгына бөлөнүп, бейиштин каалаган эштерине кирген, Аллах Тааланын өзгөчө сүйүүсүнө эгедер болгон пенделердин катарына кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.